Көпчүлүктүн көңүлүн буруп көчөдө өткөн ар бир жарандын колуна саргыч ленталарды байлаган волонтерлор бул күн бүткүл дүйнөлүк адам укугун коргоо күнү экендигин эске салып турду. Эртең мененки саат 8ден тарта Ош шаарындагы Борбордук фонтандын жанына кызыл, ак жана кызгылт көк түстөгү желекчилерди орнотушкан ыктыярчылар мунун себебин да өткөндөргө түшүндүрүп жатышты. Бул жерге жалпы жонунан 19.800 байракча орнотулган. Байракчалардын эсеби бир жыл ичинде Кыргызстандагы зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин саны менен барабар. Бирок бул 2011 жылкы статистика. Андан бери аялдардын үстүнөн болгон зомбулук көбөйдүбү же азайдыбы так маалымат жок. Ал эми орнотулган байракчалардын түсү кандай мааниге ээ экендигин Бириккен Улуттар уюмунун волонтеру төмөнкүчө түшүндүрдү. 9800 кызыл желекчилер калоосуна каршы турмуш куруу максатында уурдалган аялдарды билдиришет. 2000 ак желекчилер уурдоо учурунда сексуалдык зордукка дуушар болгон аялдарды билдиришет. Ал эми 7500 кызгылт көк желекчилер ар кандай булактарга үйдөгү зордук жөнүндө арыз менен кайрылган аялдарды билдирет. Бирок ачыкка чыкпаган зордук зомбулук андан 2 эсе көп болушу мүмкүн. Акцияны Ош шаарында өткөрүү үчүн атайын Бишкектен келген ыктыярчы Айназ жаштар бул нерсеге активдүү катышып жатат дейт. Бирок көпчүлүгү үй бүлөлүк зордук зомбулук эмне экендигин билишпейт. Анткени бул көнүмүш нерсе болуп калган. Ал эми кыз келиндердин үстүнөн болгон зомбулуктун чечүү жалпы жарандар кызыктар болушу керек деген волонтер акциянын максатын айтып кетти. Азыр дүйнө боюнча 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активизм күндөрү деген кампания жүрүп жатат. Анан кийин ушул кампаниянын алкагында 25 ноябрда биз желекчи орнотууну Каракол шаарында өткөзгөнбүз. Анан бүгүн ушу 10 декабрь эл аралык адам укуктары күнү биз Ош шаарында ушул желекчи орнотууну өткөзүп жатабыз. Эң башкы максаттары бул ушул Ош шаарынын жашоочуларына гендердик зомбулуктун масштабы жөнүндө билдирүү жана жергиликтүү жамааттарды ушул гендердик зомбулукка каршы күрөштө түрткү берүү, анан кийин дагы эле ошол биздин өкмөткө чакыруу сыяктуу каралыш үчүн уюштуруп жатабыз. Борбордук фонтандын жанына эс алуу үчүн келген жаштар ыктыярчылар тарабынан айтылган маалыматтарга ыраазы болушуп, түшүнбөгөн нерселерди билип алдык дешет. Жаштардан баштап түшүндүргөн аябай жакшы болуп туруп, туура ойлонгон экен. Жана мен дагы аябай көп нерсени алдым. Анан ушул жерде ар кандай немелер бар экен, центрлер бар экен аялдар үчүн. Ал жерге барса дагы болот экен. Анан кийин мага да жаккан ушундай адамдар үчүн психологдон, юристтен болгон кеңештер экен. Акциялардан пайда чыгышы мүмкүн. Көпчүлүк кыздар мына адрестерди жазган, силердин адресиңерди андай эмне кылышты билбейт. Брошюркалар таркатып атасыңар, ошол брошюркада ар бир немесинде жазылып деп, ошолордон маалымат алыш мүмкүн. Жүргүзүп аткан эмеңиздер үчүн жакшы рахмат айтып кетсем дагы болот. Жакшы неме берди мага дагычы. Көпчүлүк учурларда үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар кайдан жардам алаарын билишпейт. Ошондуктан түшүндүрүү иштеринин жүрүшү жакшы жыйынтык берет деген шаар тургундары мындай акцияларды бат-баттан уюштуруп турууну суранып өтүштү. Кенжебек Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы Ош шаарынан.